Yoldoşum жакшы, бирок кол көтөрөт. Колумдан келишинче аракет кылам, көңүлүн алам. Кичине нерсеге эле жини келип, кол көтөрөт, насаатыңызды суранам. Бул арам. Атасы айылда, акасы дагы айылда, аялы сенин жаныңда, паспортун бекитсе пул берет, уруп коесуң, анын кудайы бар. Катынын да кудайы бар. Карын алсачы, сен шундай болосуң, кудайдан 100 сөлөз менен каматып барып, өзүн катын кылып коет көптөгөн эркектерге. Бомуш кылып коет. Ошо катындын көзүн карап кала турган кылып, төрт колуң төптүн алып коюшун кудай таала. Чөптү кардасаң көзгө зыян деген сөз бар. Көбүнчө Россияга барганда ушундай кылат да. Аялы кете албайт, аны эптеп жарашып алам дейт, бешекке алып берип коюп, ура берет. Бул кимге жакшы? Сенин да кызың бар, карындашың бар. Урмак турсун, аял менен айтышкан эркектик касиети жок деген сөз, катын калаш деген сөз. Жажылдап айтып бирөлөр, төө десе бе деп. Катын менен айтышпаш керек. Катын ачуусу келгенде угуш керек. Анан кайра сүйө бериш керек. Только урбаш керек.